Мындан 4 жыл мурун 2016-жылы көз айларында Кыргызстандын деги кыргыз кино искусствосунда дейбизби же Кыргызстандын айдыңында бир чоң жаңылык пайда болду. Ошол убактагы тартылган кинолордун арасынан биринчи жолу дүйнөлүк А класстагы эң престиждүү деген фестивалдардын бири Монреал фестивалынан кыргыз киносу, Аталар керези деген кыргыз киносу гран-прини утуп алды деген жакшы кабар укканбыз. Андан бери 4 жыл өттү. Бул кинонун сапары кандай уланды, тагдыры кандай болду, дагы кандай фестивалдарга катышты, көп эле бул жөнүндө сөздөр айтылды, интервьюлар чыкты. Бирок кинонун өзүн көргөн аз болду да адамдар. Мына бүгүн убакыт келип, ушул убагында атагы чыккан сенсация болгон фильмдин телевизиондук премьерасы болуп атат. Ошол премьеранын алдында ушул фильмдин жаратуучуларынын бири, ушул кинонун койгон режиссеру Бакыт Мукул агабызды студияга чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчы. Эми ушул сиздин киноңузду көрсөтөрдүн алдында элге бир жанагы аннотация деп коет го, киночулар жакшы түшүнөт. Толук өзүн айтпасак дагы фильм жөнүндө. Негизи фильмди көрүш керек да, айтпайчы. Анан биз бир аз ушул кинонун тартылуу, таржымалуу тууралуу, анан кино өзү оңой оокат эмес тартуу. Бул жана орусча айтканда дорогое удовольствие деп коюшат го. Кандай тартылып калды, анан ушундай бир ийгиликтерге жетерин сездиңер беле, атайын даярдандыңар беле, же бул бир мындай капысынан келген бир бакыт сыяктуу болуп калды? Неге эле ушул кинонун ош кыйышы тууралуу өзүңүздүн оозуңуздан жаратуучу катары, режиссер катары угалы деп чакырдык. Рахмат. Жакшы суроо болду. Ошо бул кинонун тагдыры, жазылышы, фестивалга катышышыбыз, кайсы лабораторияга тартып атканыбызды биз билип тарттык да. Себеби азыркы кезде кайсы тема дүйнө элдеринде деги адам баласы затына кандай муктаж болуп турат. Мисалы үчүн миграция темасы ушу дүйнө жүзүндө азыр бир эле кыргыз эмес, баардык дүйнө жүзүндө ошо чоң маселеге айланган да. Туура. Анан биз өзгөчө кичинекей мамлекет болсок, аз эл болсок, баарыбыз эле чет өлкөлөп кетип калсак, Европаны карап отурсак, Американы карап отурсак, мечтабызды бала кезден баштап мен чоңойсом кетем дияка деп отурса, эртең бул жерде дагы жашаш керек да адам. Эртең башкача мамлекет болуп калышы мүмкүн, түзүлүп калышы мүмкүн, элдер кетип отурса, билим алганын баары эле чекеге чыгып кетип отурса деген ошол ойду камтыдык негизгиси. А бирок ошо биз камтып ошо сценарийни ойлоно элек кезде эле максат койгонбуз. Эмне үчүн Кыргыздын киносу мировой киного жетпейт? Дүйнөлүк кинолорго эмнеге барбаш керек? Барып эле атат го башка мамлекет. Келе ошого ылайыктайбыз. Чоңураак камтыйлы адам баласынын сапатын, чыгарманы чоңураак мындай абширин алып чыгалы деген ой менен ушу Дастан Жапар уулу деген экөөбүз анан ошо сценарийди баштадык. Чогуу режиссер болуп, Чогуу сценарий, чогуу режиссер болдук. Ошо эки киши иштеген жакшы болот экен, бири-бириңди толуктурганга. Анан Айстанып мен эле режиссер болом, сен оператор эле бол десең, ошо кемчилик пайда болот да. Анан биздин максатыбыз жакшы чыгарма чыгарыш болуп калды да. Анан кайсы темадан баштайлы? Эч темасы жок эле, ушундай сүйлөшүп отуруп кино баштайлы деп макул. Эмне кылалы? Анан тиги Дастанды мен кичине бала катары балам менен эле тең да. Сен бир тема таап кел, анан ошонун үстүндө иштейли.
деп койгонмун. Анан 6 күндөн кийин келиптир. Байке бир сиз ойносоңуз. Россияда жүрүп келген кишини ойносоңуз, анын үйүнө келип үй талкаланып калыптыр. Анын үйүн тегерегинде жаштык кечтерин ностальгия кылып, ар кайсынын баасы айылдын дөңгө чыгып алып айылды карап отурат дегендей бир теманы айтты. Макул да ошону обсуждать этип отуруп эле, аны бала кылдык ушинтип отуруп жалаң. Офиси жок эле, үйдөн чыгып кетип эле ар кайсы парктын ичинде көлөкөлөп басып жүрүп, жалаң басып жүрүп чогулттук да бул. Разработка болгон турбайбы сценарийди? Жазган жокпуз бир дагы. Ар бир сөзүбүздү анализдейбиз, ар бир эпизодубузду анализдейбиз. Муну бир жерден берели, кайталанып калбасын, тетигини бир жерден айтсак түшүнүктүү болот, бала келсин, ояктан айтсак болот дегендей, ошо драматургиянын жолунан чыкпай отуруп, бүтүрүп турган отуруп эле жазып койдук аны. Анткени иштелип чыккандан кийин ылдам эле жазып койдук. Жазып койгондон кийин жөнтүрбай бизге эле акча берип даярдап турабы. Жөнтүрбөй раскадровка алдык. Кино мондай стилде болуш керек. Режиссурасы мындай чечилиш керек. Ол жерде мындай кылып, бүт баарын иштеп бүтүп, раскадровкасында сүрөтчү болбосок да тарттык да, ар бир кадрды. Тартып алып анан акча издей баштадык. Частный. Эле киши күлүп коет. Бул киноңор эмне кылат дейт. Анан мен айтам дейт. Муну менен мировой киного жетели деп атабыз деп айтасыз. Айтам. Анан менин көзүмчө күлбөйт да, бирок кийин ошолор айтты. Күлгөм сен кеткенден кийин. Бирок мен эрт айтып койгонум жакшы болуптур. Биз ушу менен мировой киного жетебиз деп айтып турчумун да, постоянно айтчумун. Анан ошентип жүрүп анан биздин киночуларга биздин конкурска да катышкан жокпуз. Анан кыргыз фильмде жүрсөк, Талиб Ибраев деген сценарий жазган жазуучу байкебиз. Ачык сүйлөгөн киши эмес беле. Көңүлү карабай мындай түз сынды туура айткан киши болчу. Басып жүрсөк эле. Эй, гений кандай дейли мен ушинтип. Эй, народный деп элечи. Анан мен улуу киши болсо, анан бир күнү кетип баратсам, айтат, кандай гений деп салам берсем. Мен сага бирдеме деп атам. Арetsem бересем дил тишесиң. Эмне гений, гений эле дейсиң. Гений деген жаман дейт. Анан уялып кеттим мен улуу киши. Анан байке айтып бергим деле келген эмес. Бир сценарий жаздык эле, ошону бир карап бербейсизби? 800 баракты деп атпайбы кайрат. Эмне 800 барактан жазып жүрдүңүз беле деп. Кайра башта. Мен алып келем, көп болсо 50-60 барактыр окуп коем деп койду анан. Болуптур анан. Баягы айла жөн эле ошондой Осмон сөз чыгып кеткен, анан коем мынча болуп калды, берейин деп алып чыгып берсем, биринчи күнү алып келип берем деп. 5-чи күн болчу. Биринчи күнү киностудияга барсам, ар бир эле элди эчтип алып басып жүрөт. Анан сценарийни момундай жасап. Мен 45 жылдан бери момундай жасалган эмесмин. Ал киши редактор болчу да, башка редактор болчу. Сценарий момундай жасалат. Деп эле биз отурган комнатага келип алып, болгон окуя беле же болбогон окуя? Болгон эмес, ойлонуп табылган. Деп эле ар бир эпизодду ойнап ет, сүйлөп ет. 6 күн жүрдү биз менен. Эми муну кимге берели деп атасыңар? Деди. Анан өзүбүз эле тартабыз. Ким тартат? Мен тартам. Аятаң көрөй. Эми ушундайбыз да биз. Жакшы чыгарманы бир жакшы режиссерге бериш керек да. Жана Темирге бер, Актанга бер, Актан байкеңе бер, Темирге бер, ошолор жакшы чыгарып берет. Жана малар кино тартып эле атпайбы. Балким биз жазып, биз көргөндө алар көрбөй калышы мүмкүн. Обсуждать этиши мүмкүн, өзүбүз тартабыз. Аятаң ушундайсыңар да анан деп эле нааразы болуп элечи. Ар бери басып эле жүрдү. Анан бир күн айтып калды. Кандай кылып тартайын деп атасың деп элечи күнүгө. Анан мындай дедим. Кинонун стили мындай болот. Деп стилге өттү. Мындай болот. Мындай кадрлар болот. Анан мындай диалогтор болот. Могу кадр мындай тартылат. Раскадровкада турбайбы, монча. Монча мүнөттүк кадр бар, үзүлбөгөн. 7 мүнөт, 8 мүнөттүк кадрлар бар.
анан момундай кыска кадр, анан кайра узун кадр деп ушундай. Анда тарталат экенсиңер деди. Деп анан айтты, давай бергиле акча, тартат ушта. Ошо кишинин бизге ишенип мындай чоң жардам кылган турбайбы? Чоң жардамы болду. Ишенип. Анан ошо кинону тартып атканда эле уже биздин оюбуздан ошо биз ошо чоң фестивалдарга жетебиз деген ою менен гана тарттык. Ошол ой тартылган оюбузду тарттык да, мындай чейин ашык келе жок. Негизи кинонун сценарийси жазылып атканда дегиле жана сиз айтып аткандай жана толгоо тартып атканда деп коелучу, түшүнүктүү болгондой мындай аял боюна өтүп бала төрөрдө толгоо тартат го, 9 ай толгонуп анан төрөлдү дегенде чыгарма деле ошондой, анчыктый кинодо деле ошондой. Анан ошондой убакта мындай ушуну бир аз жанагы сиз го өзүңүз айтып атасыз, бир Кудай оозуңа салып бергендей деген кыргызда бир жакшы сөз бар. Оозуңузга салып бергендей бул дүйнөлүк деңгээлге чыгат, Кудай буйруса биз тартабыз деп, анан кээ бирөө күлүп атат деп, күлүп да койгону болду деп айтып атпайсызбы? Чындыгында негизи биздин күлгөм деп айтышты. Кыргызстандын шартында ошондой эле дейм. Кайсыл алыңа тиги арыңа эме дүйнөгө чыгасың. Бирок мындай бир аз болсо дагы ишенип ошо Талип байкага окшогон мындай кичине түртмөлүүлүк, себеби кино деген бул китеп жазуу эмес, же болбосо бул театр эмес, мындай сценага чыгып бир белгилүү шарттардын эмесинде ойной турган. Буга жашоонун бул жана күзгү сыяктуу чагылдыруучу. Жашоодо эмне болсо ошонун баарын кайрадан куруп чыгыш керек. Ошон үчүн искусственный деп коебузбу, көркөм деп коебуз, бир аз көркөм. Ошону колдогон адамдар болдубу? Же баары эле көңүлүңөрдү карап эле? Жок, мындай бизге ишенбей көз менен көпкө чейин жүрүштү да. Талип байке уверенный ишенди да. Келип биз менен аралашып көрөк, сүйлөшүшкө турбайбы? Сүйлөштү. Аны мен Талип байкеге да ишендиришим керек да, ада айнып кетпесин. Мен театрда көп иштедим дедим. Театральный постановка эмне экенин билем. Артисттердин ойношу, театральный игра кандай, кинода кандай ойнойт, театр, кино постановка кандай болот. Мен экөөнүтөн аралашып жүрөм, айырмасын билем. Кээ бир режиссерлор билбеши мүмкүн дедим. Анткени театрда иштеп көргөн эмес. Көргөн эмес, ооба. Кинону да коюп көргөн. Актерлор менен иштөө маанилүү да, негизи туура иштөө. Эми мындай бизде 30 эле минут да, ошон үчүн бир маанилүүрөөк сүйлөшүп алганга аракет кылалы да, Бакыт байке. Бул кинонун бир жанагындай дүйнөлүк престиждүү деген фестивалдан гран-прини жана Алтын карик деген дебюттук бир мындай немеде жеңип алганы бир өзүнчө бир сенсация болсо, экинчи дагы бир аябай таң калтырганы ошол убакта мындай мен билимдүүмүн, мен тажрыйбалуумун деген, мен алдыма ат салдырбайм деген өзүнүн аябай чыныгы гений сезген кинорежиссерлорду, театралдык режиссер болобу, деги эле ушул сферада жүргөн адамдардын көбүнүн оозун ачтырып, мындай айткандачы, актер бир аз худуу болуп кеткен. Бакыт Мукул менен анан ошол ар кандай кинолордо жардамчы болуп жүргөн оператор, студент деп койсок да болот. Дастан ошол убакта жаш бала болуп калган да. Анан ушул экөөнүн жараткан киносу ушундай бир чоң дүйнөлүк деңгээлдеги фестивалда, дүйнөлүк деңгээлдеги кино критиктердин жакшы сөзүнө арзып, ушундай бир сенсация жараткан, өзүнчө бир сенсация болду да, баары таң калып. Ошол кандай экен эми, мына башыңа кар түшкөндөй эле болду болуш керек да. Силер эми күттүңөр, конечно, мындай өзүңөрдү. Биз күткөнбүз. Биз ошо катышабыз. Бирок ошо гран-прини утабыз деп айткан эмес, бирок ошо мировой киного жетебиз. Тилек кылгансыңар деп, үмүт кылып. Жетебиз, бул кино жетет дегенбиз, бирок башкы байгени жеңээрибизди эми Кудай өзү билер дегендей эме болчу да, бирок мындай күтүү ичибизден жүргөнбүз да, бирок. Анан ошол болду. Анан бул мен ушу жакшы баа бергеним да. Биздей эмес экен да башка элдерчи.
Бизде көсү болсо ийгиликке жетет. Мисалы конкурстардачы. Көсү болбосо жетпейт да. Мисалы үчүн биз көп эле фестивалга бара албай калдык да. Себеби тиги визаны алып тияка барып келгиче бияктан приглашение келип, ага виза ачкыча убакыт. Анын баарына каражат да керек. Анан алар келип кетишин алар төлөйт. Конечно, бирок виза ачканга, тигине чурканга эме керек да. Мисалы үчүн ЮАРда фестиваль болду. 48-ci жолку фестиваль болду. 38 беле эсиме түшүп кетти ЮАРда. Эми ал бай мамлекет да, Африканын. Ошол жерде биз жок эле 3 башка байгени барбайбы? Бул фильм, мыкты фильм, мыкты режиссер, мыкты оператор. Силер өзүңөр барган жоксуңар? Барган да жок. Мындай бир өкүлчүлүк деле барган жок. Киностудиядан деле мамлекет. Анан ушу бизде эмеден алдык, көп эле мамлекеттерге бардык. Индиянын фестивалдарына барып алдык, Италиядан алдык. Башаягы бир 35-тей 35 фестивалга катыштык. Ошонун ичинен бир гран-приси 27 болду го дейм. Бул башкы байге. О, башкы байгеси. Андан кийинкилери баягы поощрительный приздер, анан жанагы критиктердин приздери болду да. Эми тамаша иретинде Талип Байкени мындай сарказм менен айтканыбы же болбосо тамашалап же чындыгында эле сиздин ичиңизде жатканды көрүп көрөгөчтүк менен айтканыбы гений деп. А мындай сарказм менен мыскылдап душман сыяктуу кылып генийсиң деп айткандар эмне деген, кандай мамиле? Жок, ал мындай болуп калды. Белгисиз маршрут деген кинону Темир Бирдансар баштабады беле, анан анда сиз ойногосуз да. Белгисиз маршрутта бүт сахнада жүргөн артисттер экен. Мухаммед Токтоев сахнада жүрчү, куудулданып, табылдактанып сахнада жүрөт. Сатира ойнойт, же ырдайт. Күмүндөр а жердеги артисттин баары только сахнада, даже театрдын спектакльден сырткары сатира ойноп жүргөн артисттер болчу. Аны ошонун баарын ролго алып аткан кезде Замир Эралиев департаменттин башчысы болчу. Кино департамент. Анан ошондо сөз болгон экен. Куудулдар чогултуп биринде мыскыл тамаша койгон атабы деген сөз болгон экен. Анан биз баягы белгисиз маршрутту ойноп бүткөндөн кийин белгисиз маршруттун дагы кичине эмеси жакшы чыкпады, баягы элге аябай жагымдуу. Анан тиги Акылбек Мураталиев экөөбүз киностудияга кирип баратсак, Талип байке чыгып бараттыр. Салам алейкум десек, алейкум салам деп ошо бир кино ойноп алып үч жерди тебелеп басып калды дегендей мамиле кылчу да. Үч жерде эле калышты, басып жүрөт дегендей болуп, мага ушундай сезилчү да. Акшыктаган сыяктуу. Эми бул маанилүүсү кинонун ийгилиги. Бул бир ошону жараткан жанагы кыйынчылыгына чыдап, баарына ысык сууна күйүп жараткан өзүнчө бир тең. Бирок ошол жаралган нерсени элдин сыймыгы болуп калганы, бир мамлекеттин сыймыгы болуп калганы, көрүү, ошону сезүү бул бир тең ба. Анан бул кинонун 4 жылдан бери мындай элге чыгылганын биз уга элек болчубуз да. Ошол аралыкта эмне иш болду? Анан эми сиз айтып атасыз, башка элдер биздей эмес экен депчи. Бул кинону биздин жергиликтүү эл кандай кабыл алды? Мындай бизде деле мисалы үчүн жана Ак салкын, Көк салкын деген кинолор чыгып, анан укмуш касса болду, мынча топтоду, тиги жерде мынча болду деп эле дөңгөрөп калабыз го. Өзүбүздүн фестивалдарыбыз бар. Бул деле жакшы. Албетте, бул деле жакшы. Бирок ошол биздин өзүбүздүн жергиликтүү көрүүчүлөр эмне деген сөздү айтышты да. Эми мындай болуп калды. Биз бул жерден премьера кылдык. Премьера кылмайынча Оскарга чыга албайт экенсиз. Кыргызстандын атынан Оскарга дагы. Оскарга номинант болдук да, катышып. Анан ошондо Кыргызстан өзүнүн жеринен чыккан жерден мамлекетинде премьера болуш керек экен, прокат болуш керек. Анан эреже сыяктуу. Эрежеси бар да. Анан биз ошо декабрь айында ошо кинотеатрга койдук. Бул кинончу. Коюп аткан кезде фестивалдарга барып аттык, 2 ай турду. Анан ошо кино койгон
Манас кинотеатрынын ошо директору, кинотеатрдын директору айтат. Киного берки коммерческий кинолордой болуп ушундай ажиотаж келбейт дейт. Бирок келет дейт. Башкача кишилер келет экен дейт. Мындай уураак кишилер үй бүлөсү менен галстугун түстөп коюп келип көрүп кетишет экен дейт. Анан эле кинолорду мындай асайып калганда эле биз алып коебуз дейт да, башка киного киребиз дейт. Муну алып коелу десек эле билет алган кишилер чоочун дейт да. Биз көрбөгөн кишилер. Башка кишилер. Зритель башка да. Угуп атса керек да, ушундай фильм болуп. Анан ошо киши башка күнүгө келген адамдарга караганда тигинде башка кишилер көрүп баштаганда биз албай койдук дейт. Алардын өзүнүн зрители бар экен деп. Ошондо 2 ай турду. Дагы эле тура бермей окшойт. Анан биз прокатка Италиядан дистрибьюторлор алды. Биз сатып алышты да. Прокатовать этели деп кинону алышты. Европа боюнча. Европа боюнча. Анан ага бергенде токтоттук, себеби интернетке чыгып кетсе алар рекламасын кылып расход болуп калган. Чыгып кетсе биз эмес мамлекетти уурачат, эми аякта да закон кыйыныраак да. Бул кинонун өзү каражаты бул кандай өзүңөр койдуңар да же мамлекет? 2 миллионун кыргыз биздин мамлекеттин кино департаментинен 2 миллион берген. Анан ошо Дастан экөөбүз ага тууган деп отуруп биринчи кинобузда ага туугандардан чогултуп отуруп биз калган өзүңүз жарымдай 3кө жакындатып ошо 5 миллиондой болду да машаяга. Өтө деле чоң болбоптур да. Өтө деле 5 миллионго. Анан ошо биз кинону представить этебиз да барганда фестивалда. Анан бюджетин сурайт. Тиндей сураганда чоңураак кылып айтып коебуз да. $80,000 тартылды деп коебуз да. 80,000. Ошондо да таң калышат. Ушунга да кино тартышабы деп. Тартса болобу деп. 80,000 дегенчи аякта мондайги мала бюджетный деп коюшат экен. Алар $5 миллион тартат экен. Мен билгенден $2 миллион ылдый уже мала бюджетный деп айтып атат да. А биз сом болуп атпайбы? 5 миллион сом. Алар $5 миллион тартат. Ооба. Мындай кино. Анан ошо менен анын эмеси мөөнөтү бүттү ал контрактыбызда. Италиялык. Анан быйыл ошо карантин учурунда правительстводон ушу кинолорду ушумалда берсеңер болот эле дегенде биз шак бере албай калдык. Себеби тияк менен контрактыбызды жабалы деп жаап бүтүп анан эми премьера кылган турабыз. Мына Кудай буйрса жалпы кыргыз эли ушу кинону көрсүн. Менимче ооба. Мен көбүрөөк ушул кинонун өз жөнүндө мындай көп сүйлөбөгөнгө аракет кылып атам. Себеби премьера деген эми бул бир мындай катып, анан бир сюрприз сыяктуу кылып көрсөткөн бир өзүнчө бир неме да. Бир жакшы состояние деп коет го, абал. Бирок баары бир бул кино жөнүндө бир аз айтышыбыз керек да. Мен таң калган, мен анча-мынча кадрларын мындай көрүп, мен өзүнүн киносун көрдүм. Айтпай эле коеюн, ошол жанагы айтканыбыз болсун. Бирок жанагы кинодо метафора деген түшүнүк бар. Символика деген түшүнүк бар. Ушул нерселерди абдан көп колдонгонсуңар да. Композициялар аябай мындай ойлонулуп табылган, коюлган. Анан дагы бир таң калыштуусу бул кинодон мындай дасыккан актерлорду мындай анча-мынча эле жерден көрбөсөң, мисалы үчүн башкы каарман такыр эле көрүнө элек. Бул өзүңүздүн уулуңуз турбайбы? Анан жана башында айтып атпайсызбы, миграция деп. Мына быйыл Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча 70,8 миллион адамга жетти. Дүйнө жүзү боюнча качкындардын саны. Качкын дегенде эми ошо бир мамлекеттен бир мамлекетке болуп көчмө миграция. Бул ички сырткы ички бизде деле канча мекендештерибиз Россияда, Казакстанда. Анан жанагы сөзүңүзгө кошкон белгисиз маршрут. Ушундай темадагы кинолорду дагы тартсак ийгиликке жетет экенбиз деген ой менен мындай аракет болуп атабы дагы эмне жумуш кылалы деп атасыз. Эми мына сиз азыр андан бери мен сизди экөөбүз аябай жакшы мындай мамиледебиз. Бирок көрүшүп элегибизге мына канча болду. Мен сизди көрө элегимби? Канча болду. Башта коюп көчөдө басып калчу элеңиз. Азыр болсо көчөдө деле көрүнбөйсүз, сахнада деле көрүнбөйсүз. Эмне жумуш кылып атасыз? Туура бересиң. Бир кино тарткандан кийин, ал киноң жакшы ийгиликке жеткенден
экинчини тартыш Абдан кыйын болуш керек. кыйыныраак болот экен. Жоопкерчилик. Себеби билип турасың, муну кылам депчи, бирок ар жакта бир эме бар да, ошого жетпей калса эмне кылабыз? Туура. Дегенчи. Анан Кудай буйрса бир кино аяктадык, ушу көрүнбөй калган ошо. Жөн жүргөн эмес турбайсызбы? Жөн жүргөн жокпуз. Акыркы көч деп атадык, эми ал эмнеге акыркы көч деши мүмкүн, бирок кичине эми жеңилдетип коеюн уккан кишилерди. Акыркы көч деген баягы биздин каада салтыбызды, үрп адат каада салтыбызды, маданиятыбызды пайдаланып колдоп ошолорду алып келаткан карыларыбыз айтып берип, кулагыбызга кумдай куюп жүргөн аталар, энелер азайып, акыркылар калды. Анан азыркы күндө уже биз башка коомдо, башка цивилизацияда жалпы артынан кетип баратабыз деген үмүттө да. Ушу менен биздин баягы баалуулуктарыбыз калып калбаса экен деген негизде философский драма болуп калат да. Эң сонун бул да Кудай буйрса убага келсе, мен абдан каалайт элем ушул бир тууганы деп коелук, ушул атанын керези сыяктуу элди таң калтырган бир ийгиликтерге жеткен жумуш болсун. Ал эми азыр ушул биз сиз экөөбүз сүйлөшүп бүткөндөн кийин көрсөтчү атанын керезин, урматтуу көрүүчүлөр, чогуу көрөлүк. Бизге аталарыбыз эмне керез калтырганын, эмне керез мойнубузда каткарабыз, эмне жүк турганын биз чогуу көрөлүк. Себеби кино бул кыйытып айткан көзгө көрүнбөгөн олуттуу көйгөйлөрдү көзгө сайып көрсөткөн улуу бир искусствонун бир түрү. Тили менен. Кинонун тили менен Кудай буйрса чогуу көрөбүз. Эми Бакыт баке сизге ийгилик. Өзүңөргө да чоң рахмат. Жаркылдап көчөдөн көрүнүп туруңуз, сахнага чыгып туруңуз, кинолоруңуз ушундай бир ийгиликтер жаратып турсун. Демек, жана кыргызда дагы бир жакшы сөз бар, аккан арыктан суу агат деп. Эгер бир жумуш ийгиликтүү болсо, анын артынан бардык жумуш эле ийгиликтүү боло бербейт негизи. Бирөө өйдөрөөк, бирөө ылдыйраак, бирок бирөө ийгиликтүү болгондон кийин калганы да сөзсүз ийгиликтүү болот деп ойлойм. Сизге чоң ийгиликтер. Рахмат сага да. Ушинтип телевиденияга чакырып, премьера кылып аткандарга чоң ыраазычылык билдирсем 5 каналга. Сиздердин да жолуңар ачык, элге экрандарда ачык болсун. Рахмат.